Мектептерге 1,8 миллион китеп тапшырылды. 18 декабрда USAID уюму китеп окуу маданиятын жайылтуу максатында Ысык Ата районундагы 3 мектепке барды. Иш-чара жазуучу Чыңгыз Айтматовдун 95 жылдыгы жана 12 декабрь Адабият күнүнө карата окуу керемет долбоорунун алкагында болууда. Уюштуруучулар авторлордун китеп кербен иш-чарасынын эң негизги максаты мектептерде кошумча балдар адабиятын жеткиликтүү кылуу болуп, иш-чара өлкөнүн 7 областында тең өткөнүн айтышты. Сайттын окуу керемет долбоорунун 3 чоң максаты бар болчу. Ошонун биринчиси мугалимдерди окутуу болчу. Биз мугалимдерди окутуп жүрдүк. Экинчи чоң максаты ушул мектеп окуучуларына кошумча балдар адабияттыгынын жеткиликтүүлүгүн камсыздоо болчу. Ошол максаттын алкагында абдан чоң жумуш жасалды. Азыр мына өзүңүздөр көрүп атасыздар. 1679 мектебибизге ушул 1,8 миллион китептерибиз кетип жатат. 1,5 миңдей китеп Bloom деген эл аралык китепкана платформасына электрондук жайгаштырылган.